Арабаңыздар, кадырман кыргыз калкым, кушак кечиңиздер менен кол өнөрчүлүктүн көп нускасын, көп түрүн көрсөтүүбүздү чагылдырып келебиз. Ата өнөрү балага мурас дегендей, кол өнөрчүлөрдүн кол эмгектери, кол иштери элге кол иштерин элге тааныштырсак деген изги ниетте бүгүн көрсөтүүбүздү, эфирибизди баштаган турабыз. Кол өнөрчүлүктүн сап башында турган өзөктүү бөлүгү деп саналган жыгаччылык тууралуу бүгүн биз кеңири сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бул багытта маектешүү үчүн студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Нурадин Абдыразаков агайыбыз уста, маданияттын мыкты кызматкери, Калык Акматов агайыбыз уста, театр жана кино актёру, Советбек Жумадылов атындагы эл аралык сыйлыктын ээси, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси. Кош келипсиздер, урматтуу агайлар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп атабыз. Эгер жыгаччылык тууралуу кызыктуу пикир же суроолоруңуздар болсо, 0312 коду менен 654204 жана 640062 номурларына чалып байланышка чыксаңыздар болот. Маегибизди баштай берели. Кош келипсиздер, урматтуу агайлар. Ошол алгач эле сөздү ушундан баштасак да, жыгач өзү кыргыз элинде канчалык мааниге ээ жана кандай орунда турат деген бир суроо менен баштагым келип атат да. Арабаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, жыгаччылык боюнча айта баштасак, биз негизи бүткүл биздин жашообуз жыгач менен да. Көпчүлүгү башынан башталганда эле ушу жыгачта, мисалы баштаганда эле боз үй. Боз үйдүн ук керегеси түндүгүнөн менен бери бүт жыгач. Анын ичиндеги буюм тайымдар, мисалы сиздерге, эркектерге тиешелүү нерселерибиз, мисалы эр токум, андан кийинки ком муз, өзүбүздүн улуттук аспабыбыз комуз болгон. Андан башка айымдарга, апаларыбызга, эжелерибиз, карындаштарга тиешелүү буюм тайымдар, чөмүч, табактар, ушулардын баардыгы эле бүт биз жыгач менен көп байланышабыз да, кыргыз эличи өзүбүзчү. Илгертен, байыртадан келатканбыз. Анан ошол салттууну биз улай элдеп эле ушул жыгаччылык менен аракет кылып келатабыз бир топ жылдан бери. Жакшы экен. Рахмат. Жыгаччылыктын кандай түрлөрү менен алектенесиздер? Эми жыгаччылык өзү бир кесип же өнөр десе болот. Анын дагы өзүнүн бир түрлөрү бар да, туурабы? Кырмачылык өзүнчө, же болбосо эр чапкан өзүнчө, комуз чапкан өзүнчө дегендейчи. Кайсы түрлөрү менен алектенесиздер? Жыгачтын эң эле мыктысы өрүк деп айтылат да. Өрүк ата бабабыздан бери келаткан өрүк жыгачы, жыгачтын падышасы да. Ошондон биз өрүк комуздар чабабыз да. Өрүк комуздун үнү, ошо өрүктүн комуздун үнү ошо өрүк менен чыгат да. Анын капкагы карагайдан, өзүбүздүн жергиликтүү карагай болгондо дагы көлдүн Мари деген карагайдан гана жасайбыз. Ошонун үндү, аябай үндү сону берет да. Андан башка бул табактарыбызды айтканда жаңгактан жасалат. Мынакей астында жаңгак, эң мыктысы табакка, идиш аякка жаңгак, андан кийинки чынар теректер. Чынар теректер жасалгандар. Анан бул чөмүчтөрдү, апаларыбыз колдонгон кадимки эле чөмүч, шорпо куйган чөмүчтөр, булар арчадан. Булар да кургатылган аябай чоң арчалар, бирок эң мыкты жыгач арча да. Арчадан жасайбыз да. Ушул үч түрү эң жогорку мыкты жыгачтын бири да. Жыгачтын түрлөрү булар, жыгаччылык өнөрүнүн түрлөрүчү, мисалы кырмачылык өзүнчө, же болбосо ээрчилик өзүнчө дегендей, ошол жыгаччылык өнөрүнүн түрлөрүн менен кайсылар менен алектенесиз? Мен негизинен эми комуз чапканда жалаң көбүнчөсүн өрүк комузду колдонобуз. Өрүк үндү берет да жакшычы. Өрүк менен колдонобуз да. Өрүктү кургатып дегендей 2-3 жыл. Демек сиз комузда чабасыз, кырмачылык менен да? Кырмачылык менен дагы. Андан башка арчадан иштейбиз, көпчүлүгүндө эле ошо арча менен көп нерселер ошо арчадан, каражыга чемир. Арча, карагайдан чапса болот. Мына үйрөнүп аткан жаш балдарга карагайдан эле чаап беребиз. Карагай жумшак болобу? Эми мектепте окуп аткан балдар бар, үйрөнгөнгө бул ыңгайлуу да, өзүчү, ыңгайлуу, аябай ыңгайлуу. Анан бул баасы дагы арзан эле болот. Негизи келгендечи, оңой. Калык агай, ошол өзүңүз актер экенсиз кесибиңиз боюнча, анан кантип бул жыгаччылыкты аркалап калдыңыз? Бул ата кесиби же кандай? Саламатсыздарбы, сыналгы көрүүчүлөр. Эми мына сыналгы
чакырып жыгач тууралуу өнөр тууралуу келип айтып берип атабыз. Бул кыргыз эли азыр тарыхта белгиленип атат, такталып деле калды. Европадагы академиктер кыргыз элинин канчанчы кылымдан бери пайда болуп, до нашей эры деп коет экен. Ошондон пайда болгон элбиз. Анан элбиз. Бу кыргыз эли эжелтен бери темир тезек, мындай алтынды, күмүштү пайдаланып келген элдер. А эмне үчүн боз үйдү жыгачтан жасаган? Бул көчмөн эл болгон. Жыгач жеңил болот. Анан кийин чогултуп кеткенге, жүктөп кеткенге оңой болгон. Ошонун боз үйдү талдан, жыгачтан, ортосунда мык кайыштан болгон. Буну азыркы чейин кинодо америкалыктар, турциялыктар баары пайдаланып келатат биздин боз үйүбүздү. Бул боз үй биздин ыйык, ошондой эле биздин комузубуз ыйык, биздин калпагыбыз ыйык, биздин ала тообуз ыйык. Мына өзүм устатым, комузга үйрөткөн, комузга оорутуп койгон устатым Нурадин досум. Комуз чаап отурганда мен карап отура берет элем. Буну карап тигилип отура берет элем, бул карап коюп, бир жылга жетип жетпей, чаппайсыңбы деп калды. Анан чабам дедим. Мен да өжөрлөнүп. Анан бир кара жыгачты берди, тандап туруп. Болгондо мен билбейм да, ал кара жыгач катуу жыгач экен. Ошону муну неме менен оюп, муну кесип, аралап, чаап берди. Анан ушуну ой деди, чийип берди. Анан ушуну оюп, көкпеттенип атып, 2 күн кетпей атты. Кырып, күчүм жетпесе муну онтип неме менен балталар менен неме кылып отуруп, колум кабар, тимеле суусу чыгып кетти. Ошентип отуруп бүтүрдүк. Анан кийин капкакты кандай жабыш керек. Капкакты да карагайдан берип койгон жокпу? Жок, капкакты карагайдан. Кара жыгачтан деген. Капкакты даярынан берди да, мынандай кылып туруп келейлейт, мынандай кылып тиги жагын аралап, кичине капкак түшүрүш керек. Кулактарын кантип жасайт, тиги кулактын тешиш керек деп, жибин кандай тартыш керек, кылын кандай тартыш керек, ошолордун баарын үйрөтүп отуруп, мага үйрөтүп атат, мен карап турам. Ошентип отуруп бир жанагы кара жыгачтан комузду бүтүрдүк. Анан шлифовка деген мына жылмалоо. Тегиздеген немени билбейм да, өзү сүрүп мынандай кылып туруп, чаңдатып туруп, сүрүп берди. Анан боеп неме кылып туруп, чертип көрдү. Ой, сенден жакшы устат чыгат экен. Мына үнү да сонун таза чыгыптыр. Карачы үнүн деп турганын келинчегим Зүлпия Карыбекова келип ал сүйүнүп, анан кийин биринчи эмгекти бартырып сатып келейин деп, анан сумга бартырып 2700ге тапшырып сатып келип, ошондон анан башталды менин оорум, кызыгуум. Анын үстүнө комуздун үнү, бул эми ата бабаларыбыз бекеринен комузду көтөрүп, комузду таштабай, комуздун баркын билип, муңун, өзүнүн кайгысын айтып берген, тил менен айта албаса да комуз менен угузуп туруп, түшүндүрүп, ушундай ыйык экенин китептен да, тарыхтан да угуп, окуп жүрөбүз. Ошонун ата бабаларыбыз комузду таштабаганы, көп согуштарды комуз менен жеңген. Туура. Мисалы Кетбукка деген гүл бар эмеспи, ошону угуп жүрөбүзбү? Ошондо өзү тайчы деп коет экен, бир аскер адамы болгонбу? Мен санжыралык маалыматты кичине чаташтырып атам да, бирок ошол Чыңгыз хандын улуу баласы жоочу бул Самаркандтан каза болгондо ошол Кетбукканы сен угуз деп жөнөткөн экен да. Анан Чыңгыз хан эми кардуу болгон деп тарыхта угуп жүрбөйбүзбү? Анан ошол Чыңгыз ханга эч ким батынып айта албаган үчүн сен угуз деп
табышташкан экен да, кеп бука комузчу болгон экен. Анан ошол сөз менен айта албай, анан күү менен айтып жеткирген дейт да. Күүнү ушунчалык черткен дейт, ал ошол Монголиядан бул Самаркандка чейинки басып өткөн жолун, анан жоочунун кантип өлгөнүн, кантип ошол аймактарды басып өткөнүн баарын ошол күү менен чертип жеткирген дейт да. Анан Чыңгыз хан анан болбой калган экен деп. Эгер Кет Букай астына түшүп барганда айтат да, эгер жаман кабар угушсаң, кулагыңа коргошун куйдурам депчи. Анан ошон үчүн анан сөз менен айтпай, анан комуз менен жеткирген да. Анан сен жаман кабар айттың, менин балам өлгөн турбайбы деп ошентсе, анан айтат да, мен эмес комуз айтты депчи. Анан ошол комуздун кулагына коргошун куйдурган экен да, ушундай бир маалымат бар экен. Анан эми бул жыгаччылык өнөрү баягы илгерки өзүңүздөр жогоруда айтып өттүңүздөр, кыргыз жаралгандан эле ошо жашап келаткан өнөр болуш керек да. Башаты бир алыскы кылымдарга барат. Анан ошол жыгаччылык боюнча эски элдик ыкма, анан азыркы жаңы ыкма дагы бар да. Ошол эски ыкманы колдонуп дагы, илгерки элдик ыкманы колдонуп дагы буюм тайым жасайсыздарбы? Негизи биз башында ошо эски ыкма менен баштаганбыз. Башында жанагы керки, чот менен ошо ичин оюп, ошо мамытып оюп жасалып, анан кылып кетет, кармап турсаң. Ошо эски ыкма менен баштадык да. Калга экөөбүз, мен өзүм баштаганда ошентип баштадым. Анан кийинчерээк эми азыр заман жетишкен убак, анан ал берки заманбап эмелерге өтүп кеттик. Ошо менен жасадык. Технология. Курал жарактарга, Ата мурунку болсо, илгерки ата-бабаларыбыздан мурунку ата-бабаларыбыз мисалы Чалагыз Иманкуловдон башталган. Мен ошондон беркисин жакшы билем да. Себеби дегенде Чалагыз Иманкуловдун шакирти менин устатым, атактуу маданият эмес, эмгек сиңирген ишмер Орозбай Кенченбаев деген бар Көлдө. Ошо кишинин шакиртимин. Калк деле ошо кишинин шакирти деп айтсам болот. Себеби дегенде мен ал кишинин шакиртинин шакирти дейсизби? Менин шакирт устатым болсо, менин шакиртим калк болот атпайбы? Ошентип ошо кишиден ал киши 90га чейин жашаган экен. Ошондон Орозбай атабыз, байкебиз. Ошондон ээчип чогуу үйрөнүп чыккан экен. Комуздун мондай сүйрүү комуздор болгон илгеркилерчи, аябай сүйрүү. Ошону жаңыча иштеп чыккан мына азыркы мына формага алып келген Чалагыз Иманкулов болгон. Ошонун шакирти анан биздин устатыбыз Орозбай Кенченбаев да. Анан ошондон талим алып, ошондон үйрөнүп, алуучу ал киши чабат комуз дагы элечи. Ошого барып биз дагы деле кеңеш алып турасыз. Кеңеш алабыз, дагы деле илим. Орозбай байкебиз айткандай, бул өзү комузчулук чоң илим деген да. Бул өтө эле чоң илим экен. Себеби дегенде бул жыгачты тигиңдер айткандай буга жан кириш керек да. Мунун үнүн табыш керек. Биздин залкар комузчуларыбыз бар Кыргызстандачы. Ошо комузчу чоң ырчыларыбыз бар. Ошого жаккандай жасашыбыз керек. Туура. Ошолорго үнүн таап беришибиз керек бизчи. Ошон үчүн биз изденебиз да. Көп изденебиз. Мына жаңыча комуздардын баарын тең ошо изденип отуруп келгенибиз ушул да. Нурдин агай, мисалы жыгач мисалы өзү сүйлөп турат деген дагы бир маалымат бар го. Сиз ушул жөнүндө ой жоруп туруңуз. Бизде азыр байланышта көрөрман бар экен. Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп атабыз, сиз түз байланыштасыз. Алло. Арбаңыз, сиз түз байланыштасыз, биз сизди угуп атабыз. Мен Оштон чыгып атам. Угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берип бериңиз. Мен Сапаев деген болом. Угуп атабыз. Мурадылга суроом бар эле. Угуп атабыз, айта бериңиз. Эми Мурадыл, силер бул кыргыз эли үчүн ыйык ишти жасап атасыңар да. Бул кол өнөрчүлүк жөнөкөй өнөр эмес. Бул биздин ата-бабабыздын руху камтылган өнөр да. Ошо силерге мамлекет тарабынан бир колдоо, силердин бир мындай ассоциация уюмуңарды түзүп бириктиңерди. Анан кийин ошо силерге бир татаал инструменттер керек. Ошо инструмент жактан бир мындайча айтканда өнөрчүлүк силерде жай болуш керек. Көрүнгөн жерге барып ошо бекинип вагондун астында иштеп жүрөсүңөр. Ошол жагынан мамлекет тарабынан бир мындай камкорлук боло турган сөздөр барбы же
жөн эле ар ким өз арабасын тартмай ушуну айтып койчу. Рахмат, байланышка чыгыңызга. жооп бере берели. Ооба. Бул иш боюнча былтыр мурдагы жылдары мына раматтылык өтүп кетти, Султан Жумагулов министр менен мындай жакшы таанышым бар эле. Ошо кишиге кирип сүйлөшүп чыкканбыз. Мунучу. Муну жакын арада жыгаччылык боюнча, комузчулук боюнча, мына идиш аяк, мына жасалган буюмдар боюнча бир ишкана ачалы. Эми мына биздин деле калгы өлкөсүнүн жашыбыз деле 60-тан өтүп калды. Бир кийинки жаштарга, кийинки муундарга өнөрүбүздү үйрөтүп кетели. Биз өзүбүзчө эле байке айткандай көмүскөдө жүрүп эле жатып эле иштей бербей, ошону кийинки жаштарга үйрөтүп, өзүбүздүн билгенибизди кетели деп Султан Жумагуловго раматтылыкка кирдим эле. Ал макул болуп сүйлөшүлүп, анан ошол ишке ашпай калды да. Эми деле мына Кудай буйрса, азыркы министрибиз кимге Жаманкулов Азаматка кирейин деп ошо даярданып турабыз. Буйрса, ал каршы болбосо керек. Ошо бир чоң бир жакшынакай бир устакана ачылса Бишкектен. Ошону мына калык өлкөбүз дагы шакирттерди алып, жаш балдарды үйрөнөм деген балдар көп эле чыгып атпайбы? Эми бул калып кетип атпайбы? Мисалычы, көп жерде калып кетип атат. Муну эми азыр кызыкпай, кичинекей бир эмеге кирип алып, аерге иштешпейт экен. Анан бир чоңураак, бир жакшынакай бир жай болсо, ошол жерден анан бир кенен чоң жакшынакай станокторду алып анан кийинки жаштардын баарын окутуп үйрөтүп чыксак, эң сонун болот. Мен ойлоп атам, ушу буйрса болот депчи. Эми Айтыңыз. жанагы суроо берген кыргыз элине белгилүү Сапаев Муса деген жазуучу туура суроо берип атат. Эми биз деген бул талантты көрүп айтканда мындай аркы дүйнөгө ала кетпейсиң да. Туура. Муундан муунга калтырып кетиш керек. Биз дагы мына Орозбай аксакалдан үйрөнүп, кемчилдигибизди барып сабак алып, Нурадын үйрөнгөнүн мага үйрөтүп, ушундай неме болуп бири-бирибизге байланышып турабыз да. Туура. Ушундай устаттар Бирок ал киши деле катайып калды да. 80ге чамалап калды ал киши. Орозбай аксакалы ушул сөздү көп айтканда алып калгыла. Бул өнөр. Ал мынау оркестрдеги бүт аспаптардын автору. Ооз комуз, ача таяк, довул бас, неме комуз, бас комуз, кылгыяк ошолордун баарын жасап кеткен киши. Азыр Семеновка да комуз чабат, биз ошол жака барып, сабак алып, Нурадын мага караганда көбүрөөк барат, үйрөнгөнүн мага үйрөтүп турат. Бул өнөрдү жогорку жактан көңүл бурса деп атат. Туура. Мисалы үчүн мен профессиональный кино актер, драма актермун. Мен драмда иштейм. Бул өнөр. Өнөрдү досумдан үйрөндүм. А менден үйрөнөм деген жаш балдар бар. Байке, кантип үйрөнсөм болот? Кел, отур, кара. Мен да ошонтип үйрөнгөм. Комуздун мынандай. Бул айткандай биз чукуйт элек. Кол менен. Мындай ерки бар, ошону менен еркип, антып, чап, токтогул Сибирде кандай инструменти болгон эмес да. Туура. Балтаны буяка бекитип алып, немеден карагайдан чукуп, кырып, анан кийин карагайын толтурат эми, жаап, капкак кылып, эптеп бир кылдан таап, чегеден бир нерсе жасап неме кылып келгенде болушат. Эми карабайсың, муундан муунга өткөрүш үчүн жогорку жактан аксакал айткандай кичине Жөнөмө керек. Жерге иштегиле, могу станогуңарга канча акча керек, болбосо мынау жер, ушул жерге неме салып алгыла деген кичине бир Жөлөмө болсо эле, жөлөк болсо, түрткү болсо, бул комуздан башка мына Нурадын табактарды жасап атат. Мынау камчыны менен баштаган бул 10 жыл болду. Бул камчыны жөнү көз жумуп туруп жасайт. Аны чөмүштөрдү ата бабаларыбыздан келген неме да экологиясы таза. Азыр ушул немелерде кеселерде национальный кафелер заказ берип атат.
жалаң жыгаштан болсун, Сөзүң бирдей болсун деп. Рахмат. Эми ошого жөнөк болуп, мамлекеттеги кичине түрткө болуп койсо, бизге жакшы болот эле. Деп ойлойм. Сөзүң аралды да мына бизге мына көчмөндөр оюну болуп кетти го, 3 жолу болду го. 3-чү көчмөндөрдүн үчөөнө тең эле катыштык да бизчи. Халкы көзчү. Ушул көчмөндөр оюну бизге кыргыз элине, кыргыз кол өнөрчүлөргө же кыргыз жалпы эле кыргыз элибизге бир сон нерседен алып кетти. Туура. Берип кетти да. Мына табактарыбызга, мына чөмүчтөрүбүзгө анча деле кызыкпай деле калган. Өзүчү, негизичи. Анан ушу көчмөндөрдү чет элге өлүптөр мына табактарыбызды тимил укмуш баалашпады. Шырдактарыбызды иши кылып кыргыздан жасалган буюмдарыбызды өзүкө кайрылуу болду да. ошону тимил укмуш баалады да. Ошондой менен анан бизде жандандык да. Кадимгидей сомдонуп бир укмуш сон нерселерди жасаган келет экен да. Мындай эмең болуп турса, сурат талап болуп турса, анан өзүң дагы жасаган келип анан уже ошондо аябай сон болду ушу көчмөндөр оюну эми. Бизге аябай сон эме алып келди, буюрса. Жана комуз жөнүндө өзүңүз айтып калбадыңызбы? Комуздун формасын мурдакыдан Чалагыз Иманкулов агай өзгөрткөн деп, атабыз Чалагыз атабыз өзгөрткөн деп. Анан ошол боюнча суроо бергим келип атат да. Сиз өзү комуз чертесизби? Анча-мынча да. Ошол мурдакы калыбы менен бул Орозбай агай жасаган калыптын эмне айырмасы бар? Эми мурунку илгерки мисалы мындан 50 жыл мурунку, 100 жыл мурунку, мисалы Орозбай атабыз бир 60 жылдай болгон комуз чапканначы. Ошол киши жакшы билет да. Мындан 60 жылкы мурун комуздар кандай болгон. Андай баягы керки менен эптеп ичине койгон калыңдыктарын дагы кол калыңдык ала алган эмес. Азыр мисалы акак комузчулары, көп комузчулар бар го, мыкты комуз четкендер. Ошолорду бүт Орозбай акеден алат да комуздардынчы. Меники да бар анча-мынча биринекин. Эми ошолор азыркы жаңыча заманбап ыкма менен жасалып атат да. Бирок үнү мыкты. Ошо аябай. Эми илгеркилерди эң бир келтирген комузду илгеркилер келтирген. Себеби дегенде алар убакта өрүктү 6 ай тайлап кыкка көмүлгөн. Туура. Көмгөндө ичинде жыгачты таптаган кадимкидей. Таптаганда мына ичин коюп бир сыра. Болуп туруп анан кийин бир сыра койгондон кийин анан кыкка көмөт. 6 ай көмүлгөндөн кийин анан могу чайырларын баарын тең бүт баарын тең соруп чыгат экен дагы жаракат тиги будун баары эч болбойт да андан кийин. Анан үнү дагы таптакыр башкача үн болот да. Таза, Таза үн чыгат ошондон. Ошону Иманкулов өзү атабыз иштеп чыккан экен. Ошонун уланткан Орозбай Кенжебаев биздин. Ал элдик ыкмада мурун болбоптурбу ал кыкка көмүү ыкмасы? Жок, мурда ошо элге мурда ошо кыкка көмгөн да. Анан азыр деле биз деле кыкка көмүп атабыз. Кес-кестечи. Бирок көп эме албай калдык. Көбүнчөсү биз Орозбай атанын ыкмасы менен эле кайнатып атабыз. Мисалы мына деңгээлге алып келдим да азырчы, комузду. Мына ичин ойдук, баарын ушу деңгээлге алып келгенден кийин муну эми мына биягы да оюлду, Ооба. Биякта да калыңдык бар, биякта да бирдей калыңдык бар да. Ушуну эми кайнатабыз жарым саат. Эмнеге? Сууга, майга? Чоң эле казанга бир эме узун чүңкүр эмелер болот, ошого салып эле биягын өзүнчө, тиягын өзүнчө кайнатып алабыз. Эң негизгиси маягын кайнатып алабыз да. 25 мүнөт же болбосо жарым саат. Анан ачпаш керек. Кайнатып алсаң Кайнаткандан кийин дагы бир ай жөлөп коюп тура берет да. Биздики мындай биринин артынан бири келе берет да. Ооба. Бул жөлөн биринде тизилип турат, утур кийинкилердин акырын жаңычаларын алып жасай беребиз. Ал кайнатканда эмне болот дейм да? Бекен болобу же эмне? Кайнатканда жарылбайт биринчиденчи. Комуз таза болот. Анан жанагы чайыр-пайырлар, майда-чайда болуп эле өрүк өтө катуу да. Бул жыгаштын падышасы деп атпайбы? Бул эң катуу. Бунун мынаягына чейин кургаш өтө кыйын. Ошон үчүн жанагы кайнатып, ушу менен чайырларын алып салат да. Кошумчаңыз барбы? Неме өрүктү ушундай кылып туруп формасын чыгарасың. Чыгарып туруп анан кийин ичин оюп туруп анан кийин устатым айткандай кайнатат го. Бул майлары бар да, жыгаштын майлары бар. Бул үн чыгарбайт. Канчалык кайнатсаң, чийгөгү чыгат суудун үстүнө. Чийгөгүн жана эт бышырганда чийгөк чыгат, ошондой эле алып үрүктө бересиң. Төгүп үрүктө бересиң, анан бир убактарда туп-турук суу эле кайнап калат. Ошондо могу чайырлары чыгып кетет. Андан кийин буну биздин чоң устатыбыз Орозбай айткандай, анан жумшарып да калат да. Анан арткы мынау немелерин, мынау жерлерин алганга да жакшы болот. Ыңгайлуу, Бул жерин ары бери жумшак нерсе неме болуп калат да, сууда жумшарып калат. Алып туруп өзүнүн немесин мынау жак менен, мынау түгү менен
И мынау жақ бір размерде болуш керек. Бирдей өлчөмдө, э? 5 миллиметр, же болса 6 миллиметр болуш керек да. Анан кийин капкактап койбосоң буралып кетиши мүмкүн. Формасын Неме да, өзгөртөйт, калыбын өзгөртөйт, э? Анан неме да, сууда. Жумшак, Анан мынаны типтирип, мынтип барат, мынтиптирип кургап калышы мүмкүн. Аны түзөй албайсың. Ошондон капкактап койсоң, капкак буралтпайт, кармап турат. Кандай аралап кандай жасагансың өзүң. Анан Орозобай агабыздын үйүнө барсаң, ошондой кылып койгон. Сөзүң Демеле соңузда. 200дей комуз мындай тизилип турат, эки катар болуп. Сөзүң соңузда бизде байланышта көрөрман бар экен. Биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрман, сиз түз байланыштасыз. Алло. Сиз түз байланыштасыз, биз сизди угатабыз. Алло. Алло, мен көлдөн чалып аттым эле. Угатабыз, айтыңыз. Угатабыз, айтыңыз. Могу комуз табактарды чаап атасыңар. Тиги чаап жасап атканыңарды көрүп атабыз. Жакшы болчу кыргыздын эмесин унутпаганыңар. Бирок могу кыргыздын эри жоголуп баратат. Чапкан киши жок азыр. Азыркы эрлерди карасаңар, эптеп эле тиги астын чаап үстүнө темирди кошуп, анан үстүн тиги зымпоштоп тери менен чаптап салып, ошентип сатып атышат. А бирок кыргыздын эри, нак чабылган кыргыздын эри жоголуп баратат. Мен өзүм ээр чабамын. Угатасыз. Атамдан үйрөнгөнмүн. Бирок үйүмдө турат эрлер, бирок чыгара албай жүрөм. Жардам бере аласыңар? Рахмат. Макул байланыш кылабыз биз менен. Угарман жардам кылалы, эме кылганга. Ошо ээр чапкы боюнча дагы кичине эме алды эле жыгаччылыкка кирет да. Ооба, жыгаччылыкка кирет. Ээр да чаап жүрдүм менчи. Башында ээр менен анан камчы менен баштадык да. Анан кийин анан буга өтүп кеттик да комузгачы. Эрдин да өзүнчө бир чоң түйшүгү бар. Азыркы угарман көрөрмөн айткандай өзүнчө өтө чоң түйшүгү бар да ээр токумунун дагычы. Азыркы эр токумдары чындыгында сапаты анча эмеспи? Сиз чаап жүрсөңүз, чет эл байкап жүрсөңүз. көлүктөргө жаккандай кылып жасап атабыз да көпчүлүгүндө элечи. Азыр Анан колдонгонго анча болбой калып атат да. Бүт эле ошо мындай сатыкабы кандайдыр башкача кылып коостоп ушундай кылып жиберип атышат да. Бул теле сынактан суроо берип аткан туура айтып атат. Мурунку эрлер кыргыздын өзүнүн мындай немеси бар. Эрдин башында мындай немеси жыгачтан жасалган, анан демек кой коюп турат. Атка токуганда тиммеле ушундай жарашып турат да. Сөзүң соңузда Азыр болсун. эми Сөзүң соңузда болсун. Бизде байланышта көрөрман бар экен. Биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрман. Сиз түз байланыштасыз. Бар болуңуз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере Мен бересиз. Бишкектен, фамилиям Исраилов Абдулашым. Угатабыз. Сиздердин передачага абдан чоң рахмат. Абдан жакшы маселени алып чыгып көрсөтүп атасыңар. Мурадул мырзага, анын окуучусуна мен бир суроом бар да, анан каалоом бар эле. Угатабыз, айта бериңиз. Биринчи суроом ушундай, мына бул комуз чаап атканда башка ошо комуз чапкан усталар менен тияк менен байланышы бар бекен, же булар Орозобай мырзадан башка киши менен байланыштары жок бекен. Себеби дегенде Кыргызстан боюнча комуз чапкан усталар көп да, бири менен байланышып тажрыйба алмаштырса кандай болот эле деген ойда. Мен айта кетсем ушу. Рахмат. Экинчи каалоом, ушул жанагы айткан маселе туура көтөрүлүп атат. Мамлекет тарабынан колдоо болсо, ушул маселени колго алса, бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзү боюнча биздин инструменттерди абдан таркап, абдан көп алат эле. Ошол аркылуу Кыргыз элде таанылат эле да. Шуну көтөрүп аткан жакшы болот атат. Мага ушул усталардын телефондорун берип койсоңуздар, мен Студиядан ала аласыз байланышка чыгып. Рахмат, байланышка чыкканыңызга. Калык агай, сиз сөзүңүздү бүтүрүп коюңуз. Эр боюнча. Эр боюнча. Кыргыз эрдин Эр эми ушу жанагы жигит айткандай ушундай атка жарашып көркөмдүү өзүнүн ата бабаларыбыз чапкан эрлери өзүнчө башкача көрүнөт да. Мен азыр элестетип атам да, аттын үстүндө турган эр деп. Азыркылар коммерцияга айланып кетти. Коммерцияга айланып
орус ээрден алып туруп, аны Андан да кош. кож немеден териден каптап, анан мындай сваркалатып туруп, темирди мындай неме туруп, аны да кожа менен каптап туруп, атка каскадерлор секирип отырганга, анан жигитовка жасаганга ылайыктуу кылып туруп. А биздин кыргыз элдеринде как мына айтып атат. Мен ээр чабам, мен ата бабаларымдан калган эски ыкма менен деп өнөрдү алып калгам. Мени билбей атат, кантип байланышсак, кантип катташып туруп пикир алмашсак деп атат. Ушундай устаттарга условия бири-бирибизди билбейбиз. Туурасын айтып атат. Туура. Катташып, алардын өнөрүн эмне жетпейт, биз айтсак, биздин өнөрүбүздү алар неме кылса, бири-бирибизге катташып, Колдоо болсо, байланыш болсо, байланыштырсак, бир центр болсо өзүбүздү бирөө байланыштырып, катташтырып, мындай алып. Мына спортту Аскар Салымбеков футбол боюнча көңүл буруп алып чыгып кетти. Кыргызстанды футбол боюнча. Ушундай эле өнөрдү, жыгач усталыкты, комуз усталыкты, башка ээр усталыкты бизде дүйнөнү дүңгүрөтүүсөк болмок дейсизби? Дүйнөнү дүңгүрөтсөк болот. Мына Камбаркан менен биздин оркестрлер ойногондо кыргыз күйүүсүн, комуздардын ойногонунда япондуктар, француздуктар ордунан туруп кол чаап берет. Бул комуздун ыйыктыгы, комуздун күчтүүлүгү. Биздин ата бабаларыбыз ошон үчүн таштабай келатат. Ошон үчүн Нурадин экөөбүз да күйүп, чаап, жаштарга жасап ойногула деп. Ошон үчүн кеч болсо да үйрөндүм дейсизби? Ушинти кеч болсо 60ка келип алып үйрөндүм да. 60ка чыксак да 60тан эссек да моюн бербейт. Орозбай Аксакалдын ордун басып калды. Орозбай Аксакалга барып калсак сүйүнөт. Шагирттерим деп. Ошондой мына Намазбек агай бар. Нурак Аксакал комуз чапчу. Намазбек агайдын балдары бар. Алар чабып атат Семеновкада, Ысык-Көлдө. Ошо өнөр өлбөйт. Өнөр талант. Өнөр өлбөйт Канчалык дагы. бассаң дагы талант бир жагынан бултаң деп чыгып кетет. Туура. Өнөр өлбөйт дагы, өнөрлүүнү дагы өлтүрбөйт, Жакшы. Агайдын суроосу боюнча ооба, Кыргызстанда усталар көп. Бизде усталар, комуз усталар көп. Азыр эле Калык айтып кеткендей, Намазбек Уралиев мыкты усталардын бири. Андан башка Мирбек деген да жигитибиз бар. Мыкты уста. Билесиз, анда билесиз, анда комуздар, сонун комуздар жасап жүрөт. Андан башка мен өзүмдүн 10дон ашык шакирттерим бар. Ошонун арасында мына Калык баш болуп отурат. Андан башка мына Жалал Абад, Баткенге чейин шакирттерим бар. 10дон ашкан шакирттерим бар. Иштеп атат. Ар бири өз сонун комуздар жасап атат. Анан Сузакта дагы бир сонун шакиртим чыгып келатат. Исмаилов Алтынбек деген жакшы ушу Идишаякка да өтүп атат ал. Мен жолум жолдоп кетип атат да. Анан комузду да сону келтирип атат. Анан мына чөмүчтөрдү дагы бүт баарын ошо Алтынбек аябай жакшы күчтүү уста болчу да. Эми биз баягы усталарбыз да. Анан мындай көргөндө эле 1-2 жол иштеп биз менен кичине аралашып эткенден эле байкайбыз да. Жөндөмүнчү. Анан мыкты уста болчудай жигит ошо Алтынбек. Ошол андан башка Баткенде дагы көп эле Кыргызстан боюнча көп эле жерге шакирт. Анан Бишкектен көп. Талант Айдаркулов деген да бир жакшы шакиртим бар. Жанагы Изат Айдаркулова деген, Нурзат Айдаркулова деген ырчы кыздарыбыз бар го. Ошонун бир тууган агасы да комуз чабат. Мен шакиртим болуп көп бир жай жүрүп, ашы убакка чейин мага барып үйрөнүп жүрөт ал дагы. Сонун комуздар чабып калды. Жакшы, рахмат. Биз усталар менен тыгыз байланыштабыз. Жакшы экен. Ушунуңуздардан жазбаңыздар. Азыр бизде музыкалык тыныгуу бар, андан кийин маегибизди улайбыз.
жыгаччылык боюнча маегибизди андан ары улайбыз. Токтогул атабыздын ырларында айтылып жүрөт да, өрүктү чапканга, комуз чапканга өрүктү тандаганда суунун шары угулбаган жерден, шамал тийбеген далдоо жерден деген бир мындай өзүнүн бир чен өлчөмдөрү бар экен да. Мисалы, суу көп ичкен өрүк комуз чапканга жарабай калат деген дагы бир элдик ыкмалар бар экен да. Ушул тууралуу айтып берсеңер. Анан мисалы комуз жыгач, мисалы сиз жыгач боюнча көптөн бери алектенип атырсыз, анан жыгачты көргөндө эле ошол комуздай болуп өзү сүйлөп турат деген усталардын да бир айтканын угуп калдым эле да. Ошол комузга жыгачты кантип тандаш керек, кандай тандалат? Биз ошо бир жакта кетип баратып, же мисалы бир көл жакабы же бир жакка кетип баратканда жакшы бир өрүктөрдү көрүп калабыз да жолдун жээгиненчи. Негизи өрүктү жыгачты тандаганда какшыган жерде таштардын арасында илгерки ыкма, ошол ыкманы дагы эле колдонобуз бизчи. Суунун шары угулбаган деп атпайбыз. Демек ал суу барбаган жерде. Суу ичпеген да, суу ичпеген жерде өрүктөр өсөт го. Ооба. Мына ошондон тамдайбыз да өрүктүчү. Ошонун өрүгү, ошонун комузу өзгөчө чыгат да, өзгөчө. Анан ал тез кургайт. Өзү суу ичпейт да, такыр элечи. Суу ичпеген өмүрү бою ушу кичкейинен өзүп чоңойгонго чейин суу ичпеген тетиги капталдарда таштардын арасында өскөн өрүктөр мына ошондон керемет комуздар ошондон чыгат да, негизичи. Андан башка жыгачтарды алганда кара жаштан деле чаап калабыз, жаңгактан деле чабабыз. Мына балдарга ылайык деп бала комуз деп, мына бала комуздар булар да. Бала комуз деп тиги кичинекей комуз, 3 комузду 3кө бөлүп коебуз да. 3кө бөлүнөт ошо комуздорчу. Айтып өтсөңүз кандайча бөлүнөт? Мына бала комуз, бул кичирээк балдар, 3 жашкарга, 5 жашарга, 1-класска чейинки балдар мына ушул комуз менен Мунун үнү жакшы эле чыгат да, Мунун үнү сонун. Булардыкычы. Күйлөп көрсөңүз, мага кызык болуп атат. Кичинекей комуздун үнү кандай чыгат экен? Муну жанагы Оштогу атактуу акындарыбыздын бири Идрис Айтбаев деген бар го. Ошо жигиттин комузу ошого жасап чаап койгом. Уулуна. Уулуну деп ошол буйрса деп ошого арнап ошо алып кетет мына. Ошо өзү келип. Бул эми бул өрүк. Жанагы айтылган таза өрүктөрдүн бири да. Бул жаңыча мен мындай бир кеп бар го. Сен кардал истебе, сен жаңылык исте дегенчи. Ошо көбүнчөсүндө бул шакиртим экөөбүз жаңылык истегенге аракет кылабыз да. Чыгармачылык кыласыңар, Чыгармачылыкка жаңылык истейбиз да. Ооба, Анан ошо изденесиз. Немеңди бир неме табыш керек. Анан бир жакшы бир жаңылык чыгарсак, анан кардал өзү келет деген мааниде кылабыз да. Анан кийин бул жаңыча бул токтогул комуздун үлгүсүндө, үлгүсү сыяктуу да, бирок чоң комуздун дагы эмеси бар. Экөөнүн ортосунда турбайбы? Мисалы, Сатылгановдун бул арты окшош экен, Арты карабайсыз, даже атабыз Токтогул атабыздын комузу биягы таптакыр эле жалпак болгон. Мисалы азыр аалы жетип жүрбөй, аалы өмүрзак кайыптар ошолор ушундай таптакыр, аларды мен өз көзүм менен көрдүм. 100 жыл болгон комуздар. Анан ошо комуздардан да алдык. Анан бул чоң комуздан да алдык. Ошонун баарын кошуп анан ушундай кылып чыгарганбыз мынакей. Демек эски менен жаңынын айкалышы десек болот. Ошондой болот, жаңыча кылып кичине иштеп чыгарабыз. Бул дагы үнү дагы жакшы болуп жакшы болот да, аябайчы. Анан бул жөнөкөй эле жыгачтан тандаганда эми бул мындай мектептеги балдарга, жаңы үйрөнчүктөргө мындай жөнөкөй эле жыгачтан жасалган комуздар болот да. Булар ичине арзаныраак да келет да, анан кийин четкенге да ыңгайлуу болушуп ушуну жасайбыз. Буларды болсо мына жанагы азыркы заманбап станок, мына сибирный станок деп коебуз. Заманбап станок менен алдык. Ооба. Төп тегиз кылып. Анан калганы болсо кыргыч мынакей. Калы илгерки эле өзүбүз мына кыргыч менен эле тегиздеп алабыз, Карачы мына. Колду жеп күч талап кылбайбы? Жок, бул Жеңил эле. тапканда дагы, кыргычтын тапканда дагы эң курчун табабыз да. Карабайсызбы? Тим болоттой эле шыпырып атат. Мына, ушинтип кырып салабыз, болду, бир заматта эле. Анан бир сиран жанагы сүргүч бар. Ал менен сүргүлөп, ичин таптаза кылып, астын таманын тазалап, анан беринен кескилеп туруп, анан кийин капкак беребиз да. Анан калганы кете берет. Ошон менен комуз даяр болот. Комуздун карагайы, капкагы. Комуздун капкагын көлдөн. Ошону дагы жанагы Кинченбаев устатыбыз таап берген бизгечи. Ал дагы суунун үнүн укпаган көлөкөдө өскөн карагайлар бар.
мари карагай жарып чыккан. мари карагай деп коет. Ошон үчүн ошо мари карагайды таптып ошонун ал деген тоонун чокусунда да мен сайда суу агып атса, ал анын үнүнү кылган карагай, значит ал тетеги аркы бетинде де. аркы бетинде болобу, балким аябай бийик жерде да. Ошону сүйрөп түшүп, анан ошонун кезип анан мына капактар, мына өрүк комуздарга ошону капактайсың. Мари карагай деп аталат анычы. Ошо менен капактап бүтүрөбүз да. Жакшы. Эми бул устачылык бери кумар да. Ооба. Мен театрдан келем. Неберелер менен ойноп туруп анан кийин ага да көп буруш керек да. Небере деген неме да. Сенин жашоого болгон Дем. неме болгонуң неберени көрбөсөң анда жашабай эле кой да. Ошонун неберелер менен эркелешип, эшикке чыгарып неме кылып туруп анан кийин бардык немелерди башыңдагы оору неме өзүмдүн мастерскоймо барганда унутам. Унутуп туруп анан кийин эмнеден баштап атам? Өрүктөн баштап атамбы? Мисалы үчүн бир эле өрүктү аралап келип тактай кылып тилесиң. Ошондон бир кененирээк болсо 2 комуз чыгарасың да. Ичкери мындай куушураак болсо 1 комуз чыгат. Ошону аралап бүтүп, ошонун үнүн укмайынча үйүңө кетпейсиң. Үйгө кирбейсиз да. Эртең менен багымдап окуп туруп эле 1 стакан сууну ичем дагы өзүм мастерскойума барам. Неме кылып отуруп, иштеп отуруп, ашказаным айтат. Ай, курсагың ачты, көңүлүм айланып калат. Анан саатты карай койсоң, саат 2 болуп калат. Ай, тамак чай ичип алайын деп анан барасың да чай ичип алып, кайра неберелериң ойнотуп, анан кайра келесиң да кайра түнкү саат 11-12 болуп кетет. Ошентип бул жыгаштын бир немеси секрети. Бир эле өрүктөн 5-6 комуз чыгарсаң, или 10 чоң бир өрүктөн Туура. 10 комуз чапсаң, жасап, мындай кылып туруп, жакшынакай кылып туруп, чаап туруп, неме кылсаң, ошонун ичинен 1 или 2 мыкты комуз чыгат. Чыкса, андан да чыкпай да калышы мүмкүн. Ошо сен айтып аткан жанагы карагай, неме, өрүк баткенде көбүнчө суу неме кылбайт экен, сугарбайт экен. Өрүк тоолордун беттеринде, башка немелерде сугарбайт экен дагы. Анан өзүнүн тамырлары суу издеп, тереңдикке какшап, өрүктүн өсүп аткан немеси ушунчалык катуу өсөт экен. Жетим чоңойгон бала менен неме Өрүк өз неме ухаживать эткен баланын айырмасындай да. Ал эптеп өзүнүн жанын багыш үчүн тамырын ылдый киргизип эптеп жан куурап калбайын деп өсүп, бирок ушунчалык катуу болот экен. Ошону Мурадын экөөбүз алып келип туруп, устатым экөөбүз алып келип туруп чапканбыз. Баткендин өрүгү кызыл да болот экен. Рахмат. Катуу да болот экен. Ошондон катуу өрүктөн чапсаң, неме комуз жакшы чыгат. Рахмат. Рахмат. Эми ошол жыгаччылыктын өзүнчө бир тармагы болгон кырмачылык деген дагы өнөр бар да, мисалы ошол идиш аяктарды ошол кырмачылыктын бир түшүмдөрү деп айтсак болот да. Анан ушул кырмачылык жөнүндө бир аз токтолуп өтсөңүз. Кырмачылык болгондо ошо мынау жыгачтардын азыркы негизинен мына чөмүчтөргө, табактарга, жанагы кымыз куйган ошону келбей калган экен. Ошо идиштер бар го, ошолорду кырмачылык менен иштейбиз да. Мындайлардын башкачалары бар да. Төгөрө кийгилер. Көп түрлөрү бар. Мен көргөм. Ошо көп түрлөр менен анан ар кандай мындай кылып туруп жасап, анан ошо кырмачылыкты ошону менен бүтүрөбүз негизичи. Буну неме менен чапсаң сынып калат да. Жок, керки менен баштайбыз. Кырмачылык. Негизи муну баштаганда биринчи бул тоголок жыгач да мындай жөнөк
толтура да. Муну керки менен алабыз ичинчи. Керки менен мындай чаап, анан мындайынан чаап отуруп, ичин алып бүтүп туруп, анан кийин кийинки Шукарган сайын тазалаганын тиги болсун баарын кырмачылык менен алабыз булар мененчи. Булар менен алып бүтүрөбүз да. Буларга мисалы идиш аяктарга жыгач кандай тандалат? Бекем болуш керекпи же кандай? Буга жөнөкөй эле карагайдан кылбайбыз да. Ал сынма болуп калат, начарде аябай эле начар болот да. Биз тандаганда мисалы эң күчтүү жыгач табак идиштерге жаңгак. Жаңгактан абдан муну тамак ооруга да аябай пайдалуу касиети бар дейт. Жаңгактынчы. Мына жерде бирөө жаңгак да. Жаңгак өзү ак сөөк өсүмдүк деп коет эмеспи? Карадап келип мынакей. Андан кийинки эле мына чынар терек мынакей. Мына чынар терек. Мунун касиети, мунун эмне үчүн чынар теректен жасаганбыз? Бул сынбайт эч качан. Бул бири кургаса, тетек ыргытып ийсеңиз дагы бул сынбайт да, такыр сынбаган табак ушул да чынар теректен болот да. Жаңгак кичине мортураак келет, бирок анын дарылык касиети күчтүү да. Көп балалуу үйгө керек турбайбы? Абдан ошондой көп балалуу үйгө аябай сонда. Анан мына курдакка абдан колдонот муну ар кандай нерселерге колдонот андай. Бул мисалы кырып жасап койгондон кийин эле бүттүбү же кайнатыш керекпи же эмне кылыш керек? Муну мына ичин оюп бүтүрдүк да. Керки менен алдык, тиги менен баары менен алдык. Азыр эми заман бар, беме менен алып атабыз да, станок менен. Анан кырмачылыкты кошо буга да колдонобуз. Тазалаган баарын тең кырмачылык менен иштеп туруп, анан муну жылмакалап бүтүрөбүз да жана эме мененчи. Жылмалап. Жылмалап туруп бүткөндөн кийин анан муну кайнатабыз. Майга кайнатылат. Негизи майга кайнатылат өзүчү. Майга кайнатылганда бул деле ошо 20 мүнөт ушунча кайнатабыз. Эми бир эле эмеге салып алып туруп эле баары бир сыра салып, чогуу эле салып эле кайнатып коебуз. Анан болду. Ошондон кийин жарылбайт да эч качан. Ушунча турат. Кайнатылат. Анан кийин майлап коебуз. Майланып турат. Мына азыр кайнатылып майланып келген. Бүткөн тазасы. Даяры да буларчы. Жакшы экен. Эми бул таза идиштер да жогоруда өзүңүздөр да айтып өттүңүздөр, экологиялык жактан таза депчи. Эл арасында суроо талап кандай? Абдан жакшы болуп атат. Азыр муну айтып атам го, жана айтып өттүк го, ушу көчмөндөр. Көчмөндөр жакшы реклама болду. Көчмөндөр бизге аябай жакшы эме кылып кетти да, бизге көтөрмөлөп. Кыргыз элинби же биз талардыбы. Деги эле ресторандар, кафелер аябай заказ кылат. Ушунданчы просто жетишпейбиз да. Башка деле жумушубуз көп да биздинчи. Мына комузду көп жасашыбыз керек. Аз, усталар аз. Мисалы башка нерселерге жетишет. Мисалы бизге биз такыр жетишпейбиз. Бир жагынан муну жасагандан кийин бул дагы бузулат да. Кылы үзүлөт, капкагы сынып калат, тиягы бияка жарак кетет. Аны кайра оңдошубуз керек. Ага да канча убакыт кетет. Анан жаңы да жасашыбыз керек. Ошентип биз жетишпейбиз. Ошон үчүн биз жана айтып атканыбыз ошол. Министрликке кайрылып атканыбыз да ошол. Бизге чоң устакана болсо, биз көптөгөн балдарды окутуп үйрөтүп кетсек депчи. Эми айтып отурсак көп эле эме көйгөйүбүз көп эле дечи. Анан шакирттерим көп, алар ар бирөөбүз өз үйүбүздөн жасайбыз. Өз үйүбүздөн устаканаларыбызды ачып алган. Мисалы менин кичинекей бир неберем бар экен, Алихан деген. Ошол азыр ошо 2 класс окуйт. Ошол уже жыгачтан бир нерсе жасап баштады да, кылып атат үйдө отуруп. Жакшы экен. Мисалы бул өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз да, устат шакирт деген түшүнүк бул кыргыздын кол өнөрчүлүгүнүн бир байламтасы да. Анткени ошол атадан балага, баладан муундан муунга өтүп келген. Же болбосо эгер баласынын агашыгы жок болсо, үйрөнөм деп келген шакирттерди дагы тарбиялай билген да. Анан мисалы атасы алып келип берип, балам ушул өнөргө кызыгат, же болбосо ушул өнөргө шыгы бар. Мынакей сөөгү меники, эти сеники деп берген да. Ооба, илгери. Анан ошентип бала оту менен кирип, гүлү менен чыгып жүрүп, ошол өнөрдү өздөштүргөн. Азыр ошондой мисалы эл арасынан ушундай өздөрү дилгир болуп келген, кайрылган жаштар барбы, жокпу? Бар да. Негизи өзү баланын кичине бир шыгына караш керек да. Кайсы жакка мындай шыктуураак балачы, музыкага же баягы башка ошо шыгына карап, эгерде ушуга шыктуу болсо, ата менен эне ойлонуп туруп, балам ушуга комузчулукка шыгы бар экен, четкенге шыгы бар экен, же болбосо чапканга шыгы бар экен деп туран, ошого карап туруп анан эме кылыш керек да. Бериш керек, Мисалы мага Кытайдан да бери келди даже. Балдарчы, кытайлык кыргыздар бар го. Ошолор менен мен көп иштешем да. Калка көзчү. Ошо кытайлык жаш эле бала келип, иштеп, үйрөнүп,
бир анча мынча эме кылып кетти. Кайра келем деп калып, бирок келе албай калды. Кытай менен азыр өтө кичине эме болот да, мындай мамиле кыргыздар ошол жагын келе албай. Сиз шакирт тарбиялайсызбы? Иә. Сиз шакирт тарбиялап жүрөсүзбү? Жок, мен Азырынча мен актёрдук немем биринчи да. Ооба. Киного неме болуп. Анан мен ойлойм да, мынау өнөрчүлүктү Садыкшер акындарды топтоп, акындарды чыгарып, акындарды ынтымак алып келди. Аскар Салымбеков футболисттерди, спортсмендерди, өнөрчүлөрдү дагы ушул бир жерге топтоп, өзүнчө агайлар кылып, устат кылып туруп, анан ар бир жасаганын ушундай сыналгылар чакырып келтирип, мына агайым көрсөттү эле мындай иштеп чыгат, мындай комуз чаптым, мындай табак жасадым, чөмүч жасадым, камчы жасадым, жана башка неме туруп, ушундай Сиздин оюңуз идеология болсо, ооба. жогорку жактан да кызыгуу болсо, анан бизге шарт түзүп берсе, биз дагы өнөрчүлөрдү үйрөтөт элек да. Сиздин оюңуз демек мен түшүндүм, мындай бир чоң бир улуттук жыгаччылык мектеби болсо деген ошол сыяктуу. сыяктуу. Ошол сыяктуу. Түшүндүм. Сен азыр муну абдан колдонуп калышпайсың. Эми изги тилек кылып коелу болсун деп балким убакыт көрсөтөр болуп калар дегендей. Мисалы ушул жыгач бул табияттын бир белеги да, табияттын бир бөлүгү. Табиятта өсүп турган багдарак. Анан эгер жыгач усталар көбөйүп кетсе, ошол багдарактагы бир зыян тартып калбайбы, же аны өсүп жетиштирүү жагы, же өзүңөр өстүргөн бир ушундай аракеттер болду беле? Жок, мындайда буну атайын өстүрбөйбүз. Мисалы боз үйдүкүн өстүрөт атайынчы. Боз үйдүн жана уук керегелерин атайын көк талдан өстүрүшөт. Аныча. Биз комузга, табакка биз тескерисинче таза куурап калган, эскирип калган, баягы ошо кыйыш керек болуп калган өрүктөр бар го. Отун болоюн деп калган өрүктөр. Мына ошол жакшы болот да, буга өзү дагы ошолор сонун болот да комузгачы. Ошон үчүн ошолорду издейбиз биз. Наоборот, ошо кыяйын деп аткан эмени алышыбыз керек болуп калат да. Жаш бизге жарабайт, баары бир деле жаш өрүк комуз болбойт. Баары бир жакшы. Биз Баткенге барып туруп өрүк топтоп жүрсөк, акалар меникинде бир өрүк бар, отунга жарайт. Анан кийин биз ичибизде неме отуруп барып көрөлүчү. Чындыгында уурап калган, жоон, жакшы. Анан арабыз жок болчу ал убакта. Анан жанагы бензин пила менен акча берип туруп кестирип, анан алып жүрдүк да, отун деп алып жүрдүк. Ошол анан эзелтен бери ата бабаларыбыздан бери жер жүзүндө Кудай Таалам ушундай жараткан, жаратылышты да берген, өнөрдү да берген, адамдын акылын да берген. Мен ойлойм, өрүктөр деле түгөнбөйт, карагайлар деле түгөнбөйт. Ошол отун кылып жагып койгондун ордуна мындай инструмент, табак, комуз кылып жасап койсоң, ал жакшы нерсе. Өнөр да бул, өнөрдү ата бабаларыбыздан бери келаткан нерсени биздин келечек муунга өткөрүп койсок, бул жакшы нерсе да. Биз өнөрдө эле билебиз, өсүмдүктөрдү багдаракта экологдор коргосун дебейсизби? Тамаша. Жок, ошо куурагандарды атайлап өздөрү кесет. Тазалайт. Анын ордуна жаңыны өстүрүшөт. Тигишип көчөттөрүн, тигишип неме. Аны апарып туруп жагкандын ордуна мындай табак, комуз жасаганың жакшы да. Ошондой көп эле эме болду. Менде дечи. Көп чалып айтышат да, бир өрүк эскирген өрүктү кыйдым эле, ушуну отун кылып салгандан эме кылып, эметип атат. Көңүлүм барбай атат. Көрчү, комуз кылып албайсың арбы деп чалат да. Сонун жерлери бар да, мындай 1 метр, 2 метрлик. Анан ошолорду барып алып келип алабыз. Өткөндө бир абышка, ой балам, комуз чабасың дейт. Ооба, ата комуз чабам десем, ой меникинде бир өрүк жоондугу ушундай жоон, үстү жагын кесип койдум. Эми барып туруп кантип кесем билбейм, өзүң барып кесип албайсыңбы? Жоондугу кандай десем, иши кылып мындай жоон дейт. Анан кийин мага бир эле комуз чаап бер дейт. Болду дейт. Сага дагы бир комуз чыгат дейт. Анан боптур аксакал деп койдум. Жакшы экен. Эми ушул өнөрүңөр менен бул кандай десем бир Кудайдан берилген бир
касиет деп деле кабыл алсак болот да. Анан өнөрдү деле жөн кишиге бербесе керек. Анан ушул өнөрдүн артында кандай бир жетишкендиктер болду? Жетишкендиктер болгондо бул негизи комузду дүйнөгө таанытты. Кыргыз эмеси менен кыргыз, калпагы менен кыргыз, комузу менен кыргыз, камчысы менен кыргыз дегендей ээр токуму менен кыргыз болуп жүрөбүз да. Аты менен. Ошон үчүн ушу мындан эми кичине экономикабыз жакшы эле болот. Кудайга шүгүр. Оокат тиричиликке тиги буга кенен эле. Анан ушу кыргыз эмсем калгы көз патриот сыяктуу эмебиз да, кандай десем. Бул ооба. Мындай бир аябай конвейер кылып чыгарып жиберип, аябай биринен шакылдап эптеп эле арзан кылып эле чыгарганга аракет кылбай, бир сапат жагына көбүрөөк көңүл Мыктылап, буруп, көңүл буруп, аракет кылып атабыз. Себеби биздин устатыбыз ушуну үйрөткөн да бизгечи. Ушундай кылгыла депчи. Бизге устат Орозовай үйрөткөн туюк чапканга жетпейт балдар. Ата бабаларыбыздан бери туюк чаап келген. Анан кээ бир устаттар бар, немени өрүктү эконом кылып туруп, анан бул жагы башка, бул жагы өзүнчө, арт жагы өзүнчө, мойну өзүнчө. Бул өзүн бир убакыт жеткенде килейлейт да аны. Ооба. Килейлегенде бир убакыт Желим ажырайт, килей уже бошой баштайт экен дагы шелдер пайда болот. Ооба. Анан аба кире баштайт да, ойноп атканда ар жактан звук чыгып, үнү да чыкпай калат, ар жактан звук чыгып, эмнегедир чертип аткан акын дагы, ырчы дагы, комузчу дагы жүдөй баштайт. Рахмат. Ошону туюкка жетпейт. Рахмат. Ушул муундан муунга уланган түпкүрдөн уланган өнөрүңөр өзүңүздөргө кут болсун. Андан кийинки урпактарга өткөрүп берүү сиздерге бир милдет буюрса, ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат эфирге келип бергениңиздерге, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушуну менен биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эмки эфирден эсендешкенче аман болуңуздар.